Айрым судьялардын пара менен кармалып, тергөө иштери жүрүп жатканы сот системасынын кадыр баркына чоң залал келтирүүдө. Адилеттүүлүк баасыз болот. Адилеттүүлүк сатылбайт. Келген жарандарга өтө сылык, сыпай мамиле жасалган. Сотторго болгон терс мамиленин себепкерлери болуп, өзүбүз болуп жаткандыгын мойнубузга алуу зарыл. Жыл башынан 31-июлга чейин жалпы кайрылуулар жана сунуштар соттордун үстүнөн 294 түштү. Туура иш алып барабыз деп мен ишенип кетем. Ошо сиздер койгон жоопкерчиликти мен дагы алам. Ар бир райондун төрагалары дагы алат бул боюнча. Колуңуздардан келбейби? Айтыңыздар. Мен төрагалык колуман келбейт деп, мен бул кызматта аркалай албайт экенмин деп. Өлкөнүн сот тутумундагы кээ бир судьялардын пара менен кармалышы, айрымдарында этикага каршы жүрүм турумдардын орун алышы жалпы сот системасынын аброюна көлөкө түшүрүүдө. Бул маселе бүгүн жогорку соттун төрагасы Медербек Сатиевдин жетекчилиги астындагы видео конференц байланыш аркылуу республика аймагында жергиликтүү соттордун төрагаларынын катышуусунда өткөн жыйындын өзөгүн түздү. Анда төрага Медербек Сатиев сот системасындагы олуттуу реформаларга карабастан коомчулукта резонанс жараткан окуялардын орун алып жатышы сотторго карата терс сын пикирлердин күч алышына түрткү болуп жаткандыгын айтып, бул багытта мисалдарды кошумчалады. Урматтуу судьялар, өлкөбүздө сот системасын реформалоо улантылып, эл ишенген адилет жана көз карандысыз сот системасын түзүү аракеттери тынбай көрүлүүдө. Буга мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич тарабынан да өзгөчө көңүл бурулуп, судьялардын айлык акылары жогорулап, иштөө үчүн материалдык техникалык базалар чыңдалып, бардык шарттар түзүлүп жатат. Бирок ушул мүмкүнчүлүктөргө карабастан бир кумалак бир карын майды чиритет дегендей, кээ бир судьялардын мыйзамсыз аракеттери жана этикага каршы жүрүм турумдары жалпы сот системасынын аброюна көлөкө түшүрүүдө. Мисалга алсак, жакында эле Октябрь райондук сотунун судьясы Жаркынбек Кыдырбаевге байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан маалымат коомчулдукта терс пикирин жаратты. Ал сот отурумунун катчысына ыплас мамиле жасагандыгы үчүн кылмыш иши козголду. Дагы бир мисал. Ош облусунун Өзгөн райондук сотунун судьясы Ниязбек Калматов дагы арыз бергени келген жаш келинге ыплас мамиле кылгандыгы үчүн судьялар кеңеши судьянын жүрүм турумунун кынтыксыздыгы боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу түрүндөгү тартип жазасын колдонду. Судьялар мыйзамга жана конституцияга ылайык адилет сот жүргүзүү милдетин аткара турганын белгилеген төрага Сатиев сот системасын өркүндөтүү аракеттерине каршы келип, коомдун сот бийлигине болгон ишенимин төмөндөткөн жагдайлардын орун алышында жергиликтүү соттордун төрагаларынын да моралдык жоопкерчиликтери бар экендигин билдирди. Ошондон улам тез арада мындай жат көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча чараларды көрүү тапшырмасын койду. Мындан тышкары бардык сот кызматкерлерине жарандарга урмат сый менен мамиле жасоо боюнча эскертүү берди. Канчалык эскертүүлөр, талаптар коюлгандыгына карабастан, айрым судьялардын пара менен кармалып, тергөө иштери жүрүп жатканы сот системасынын кадыр баркына чоң залал келтирүүдө. Ал эми мындай көрүнүштөр коомчулдук арасында сотторго карата терс сын пикирлердин күч алышына түрткү берип жатат. Ошондуктан айрым судьялардын сот кызматкерлеринин мыйзамсыз иштерге барып жатканына областык, райондук соттун төрагалары сиздер да моралдык жактан жооптуу экениңиздерди унутпаңыздар. Анткени бул сиздер тарабынан бул багытта жетиштүү деңгээлде алдын алуу иштери жүргүзүлбөй жатканынан кабар берет. Судьялар адилеттиктин тиреги, коомдо мыйзамдуулукту камсыз кылган адамдар. Алар ар бир жарандын укугун, эркиндигин жана ар намысын коргоого милдеттүү. Урматтуу судьялар, бардыгыңыздар жакшы билесиздер.
сот адилеттигин ишке ашыруу, соттук талаш тартыштарды адилеттүү жана калыс чечүүнү камсыз кылуу бир катар принциптерге негизделген. Алардын негизгилери мыйзамдуулук, судьялардын көз карандысыздыгы, ачыктык, атааңдаштык, тараптардын тең укуктуулугу, коргонуу укугу, күнөөсүздүк презумпциясы, сот чечимдеринин милдеттүүлүгү, соттук териштирүүнүн тике жана оозеки мүнөзү так сакталышы керек. Бирок тилекке каршы жогоруда айтылган терс жагдайлар орун алууда. Бул терс көрүнүштөргө жол бербөө максатында Судьялар кеңешинин тартип комиссиясынын кароосуна түшкөн ар бир даттануу жана арыздар, сунуштар дыкат каралып, мыйзам бузуулар аныкталса, катуу чаралар берилиши керек. Судья бул жөн гана мамлекеттик кызматкер эмес. Ал элдин ишенимин жана адилеттүүлүктү сактаган адам. Судья бир гана мыйзамдарга, конституцияга жана ички абийирине таянып иш кылуусу демократиялуу жана мыйзамдуу коомду куруунун негизги шарты болуп саналат. Ошондон улам бардык областтык, райондук, жергиликтүү соттордун төрагаларына кайрылам. Сиздер судья жана кол алдыңарда иштеген башка кызматкерлердин жетекчиси экениңиздерди унутпаңыздар. Демек, жооптусуздар. Ошондуктан тез арада жалпы жыйындарды өткөрүп, аларга этикалык нормалар, мыйзамдуулук боюнча жогоруда айтылгандар боюнча катуу талаптарды койгула жана аны тыкыр көзөмөлгө алгыла. Кайра айтып, эскерте берүү сиздердин даражаңыздарга туура келбешин да түшүнүңүздөр. Күн сайын алдыга карай өсүү жана өзгөрүүлөр болуп жаткан заманда аны ыргагынан артта калуу кесипкөйлүктүн аксаганын билдирет. Ошондуктан жогорку жоопкерчилик менен мыйзамдуулук, тазалык, үлгү болуу сиздерди ар дайым коштоп жүрүшү замандын талабы экенин унутпаңыздар. Сөзүмдүн соңунда дагы бир орчундуу маселеге токтоломун. Бул боюнча мен аймактарды кыдырганда жеринде эскертүүлөрдү берген болчумун. Бирок жакшы натыйжа көрбөй жатам. Дагы кайталайм. Эшигин көрүп төрүнө өт деген акылман элибиздин сөзү бекеринен айтылбайт. Сот системасында арыздарды кабыл алып иштеген кызматкерден тартып, жогорку жетекчиликке чейин баарыңар келген жарандарга өтө сылык, сыпай мамиле жасагыла. Орой, одоно, текебер, бой көтөрүүлөр болбосун. Сотко жарандар жыргагандан эмес, адилеттүүлүктү издеп келишет. Адилеттүүлүк баасыз болот. Адилеттүүлүк сатылбайт. Кыргыз эли адилетсиздикти эч качан көтөрө алган эмес. Аны унутпаңыздар. Эгерде кимдир бирөө бул эскертүүлөргө көңүлгө албай, мыйзамды одоно бузуп, өз кызыкчылыгын мамлекеттин, элдин кызыкчылыгынан жогору койсо, тийиштүү чаралар көрүлүп, кызматтан кетип эле тим болбостон, мыйзам алдында да жооп бере турганын унутпасын. Сот тутуму ичинен тазаланууга тийиш. Мыйзам алдында бардыгыбыз бирдейбиз. Бүгүнкү жыйындан бардыгыңыздар туура жыйынтык чыгарып, көзөмөлгө алып, кыска убакыт аралыгында жакшы натыйжа чыгарасыздар деп ишенемин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Видео байланыш жыйында жогорку соттун төрагаларынын орун басарлары да сөз сүйлөштү. Анда алар кесиптештердин кызматтарына жоопкерчилик менен мамиле жасоо менен коомдун сотко болгон ишенимин сактоону билдиришти. Сот бийлигинин кадыр баркынын төмөндөшүнүн себептерин биз башка жактан издегенге көнүп калганбыз. Бирок чынында көп учурларда сотторго болгон терс мамиленин себепкерлери болуп, өзүбүз болуп жаткандыгын мойнубузга алуу зарыл. Ал эми мындан ары ушундай абал
кайталанбаш керек да. Мына Медер Асанбекович туура айтып кетти. Жетекчилер силер бир гана өзүңөрдүн ишиңерди аткарбастан ушул тарбиялык жактан дагы ишти тең алып барышыңар керек. Силер ошол аппараттын кызматкерлерине күзгү болушуңар керек, ошолорго үлгү болушуңар керек. Судьялар кеңешинин тартиптик комиссиясынын төрайымы Турсункүлү Чаргынова соңку мезгилдеги судьяларга карата түшкөн арыздар жана кайрылуулар боюнча айтып, бул багыттагы жагдайга токтолду. Жыл башынан 31 июлга чейин жалпы кайрылуулар жана сунуштар соттордун үстүнөн 294 түштү. Анын ичинен Генеральный прокуратуранын представлениясы 11 болду. Ошол 11-дин ичинен 5-өө канааттандырылды. Ал кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө. Жалпы жыйында жергиликтүү соттордун төрагаларына сөз берилип, алар айтылган маселелерди жана талаптарды колдоого алышты. Аны менен катар өздөрүндө көрүлүп жаткан чараларды кошумчалашты. Урматтуу Медербек Асанбекович, сиздин жана сиздин орун басарларыңыздын бүгүнкү күнү коюп аткан талабы жана сын пикири туура, негиздүү, себептүү, маанилүү жана маңыздуу деп эсептейбиз. Талас областык соту райондор толугу менен кабыл алабыз. 2 күн мурун жыйын өткөрүп, райондордун төрагалары жана судьялары менен бул боюнча талкуулаганбыз. Мындан кийин дагы тартипти жана жумушту бекемдөө үчүн толук мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Туура иш алып барабыз деп мен ишендирип кетем. Ошо сиздер койгон жоопкерчиликти мен да алам. Ар бир райондун төрагалары дагы алат бул боюнча. Мындан дагы талапты катуураак коюп, биз дагы ошол жерлерде ошо түшүндүрүү иштерин күчөтүп, өзүбүз ич-чарабыздан тазаланганга бардык иш-аракеттерди, чаралардын бардыгын жасайбыз деп мен ишендирип кетем. Республикалык видеоконференц байланыш аркылуу өткөн жыйындын соңунда төрага Медербек Сатыев жергиликтүү соттордун жетекчилерине айтылган маселелерди катуу көзөмөлгө алуу менен коюлган тапшырмаларды кечиктирбестен аткаруу талабын койду. Мына төрагалар профилактика үстүндө иштеңиздер. Колуңуздардан келбейби? Айтыңыздар. Мен төрагалык колуман келбей атат, мен бул кызматта аркалай албайт экенмин деп. Ачык айтыңыздар. Уақытты кетирбеңиздер. Кыска убакта экинчи мындан ошогон жат көрүнүштөр болбосун.